Биздин чын айтканда ошол ички проблемаларды чечүүгө ара чоңдо колубуз да жакшы тийбейт. Так, колубуз да жакшы тийбейт, убактыбыз да болбойт. Мисалы мен бир айда 15 келе 20 күндү чек ара маселеси менен отуруп калдым. Так, күнү-түндү чек ара маселеси менен жүрөмүн. Андан кийин убакыт болуп калса, кайра кайтып келип өзүбүздүн иштерди жасайбыз, ушинтип жүрүп маселе. Эми мындан ары президентибиз алдыбызга тапшырманы коюп атат. Мындан ары мамлекетибиздин ички саясаты, ичинде болуп аткан проблемаларды чечишибиз керек. Бардыгыбыз күчүбүздү, акылыбызды, профессионалдуулугубузду, билимибизди, жөндөмүбүздү жана иш тажрыйбабыздын бардыгын ушул мамлекетибизде жашаган элдердин проблемасын чечүүгө жумшашыбыз керек деп тапшырманы койдук. Мына ушул тапшырманы аткарышыбыз керек. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мен ишеничтемин, ишеничтүү айтам. Бул тапшырманы биз аткара алабыз жана аткарабыз. Бул жанагы башында айтып өткөн тышкы проблемалардан көрө өтө жеңил аткарыш. Муну аткарыш үчүн эмне керек? Муну аткарыш үчүн биздин жетекчилердин эрки гана керек. Жетекчилердин гана эрки керек. Мамлекетте канча бир жетекчи бар. Да, мамлекетибизде ошо бир жоопкерчилик жетекчилер бир 300-400 болсо, ада бардык жетекчилер менен бириккенде 1000 адам, 2000 адамдын гана иши. Ошол 2000 адам жакшылап иштеп бере турган болсо мамлекетибизде тартип да болот, мыйзам да орнойт, элибизде жакшы жашайт, мамлекетибиз күч кубаттуу да болуп өсөт. Мына ушуну түшүнүшүбүз керек. Убактылуу жүргөн, убактылуу бир жумушту аткарып коюп, анан мен жумушту аткардым дегенди сыртка ташташыбыз керек. Биз азыр элибиздин кийинки келечегин аныктаганга бүгүн жол ташташыбыз керек. Баарыбыз ушул жерде отурганыбыз, Кудайдын насип этсе, 100 жылдан кийин ушул залда отурган эч кимибиз болбойт. Баарыбыз кетебиз. Биздин ордубузга жаңы муун келет. Бирок 100 жылдан кийин да биздин мамлекетибиз калат. 100 жылдан кийин да биздин мамлекетибиз өз өнүгө турган шартыбызды түзүп кетишибиз керек. Мына ошондуктан мен башынан сиздерге айтып коеюн, эгерде кимдир бирөө коюлган талаптарды аткара албаса, жетекчилик кызматтарда турат, же ошол кызматтарда кыянатчылык менен мамиле жасай турган болсо, аеосуз жоопко тартылат. Мына мен ушундан баштайм. Урматтуу жетекчилер, кимдир бирөө жетекчилердин арасына өз жумушун аткарбаса, аткаргысы келбесе, же тескерисинче зыян келтире турган болсо, аеосуз жоопко тартыласың. Бул негизги маселе ушул. Экинчи маселе, ким жумушун жакшы аткарса, ким мамлекеттик акмолдон кызмат кылса, берилгендик менен мамлекеттин келечегине ишенип аракет кылса, ал кызматкерлерди, ал биздин мамлекет кызматкерлерди президентибиз тарабынан да, жетекчиликтер тарабынан сыйланасыңар, сыпатталасыңар, сыйдуу адамдардан болосуңар. Мына ушул эки нерсени бирөө тандап алышыбыз керек биз.